Так, азыр мен өтө аламбы, оңго бурула аламбы, кызыл күйүп турат. Кызылда кантип буруласың? Эти кызыл күйүп тургандабы? Үй. Оңго бурулса болот. Неге? Ушундай, бияктан тура кыласыз. Эме эрөө светофор жок да анан кантип буруласың? Боло берет. Эгерде тиякта знак турса, no turn on red деп турса, ошондо бурулбайсың. Мисалы, turning yellow деп турат, көрдүңбү? Turning vehicles yellow pedestrians. Pedestrianдар жокпу? Кызылда деле өтө берем. Бузулуп калсаңчы токтосоң болот, Ооба. Правага тапшырганым кетип баратам мен. Экөөбүз тең, чын эле. Канча болду саат? Эрте келдикпи дагы? Так. Хой, экзамен тапшырып келе элем кайра. Бизге берип калса экен эми. Кыргызстанда. Ама чоңойбойсуңбу? Качанга чейин эле мурдуң чимкирин тартып жүрөсүң? Чоңоюш керек. Америкадасың. Америкага келип Кыргыздын тиги варианттарын токтот. Бүттүк, Экөөбүз тең алдык. Мен эмне эле? Правасын толук алдым. Правамды толук кандуу алдым. Үйгө кеттик. Америкада праваны алган өтө эле жеңил экен негизи, могу ковид болбосочу. Ковид болгон үчүн биз келгенде эпидемия башталган убакытта кирип калдык элек. Ошол боюнча азырга чейин Learning permit менен айдап жүрбөдүм. Үйрөнчүк эмес, мен айдап жүрөм. Биздин милиция байкелерде эмес да. Биздин милициялар байкелер көл экен да, көл. Байке деп түшүндүрүп койсок түшүнүп калат, бияк түшүнбөйт да. Сүйлөшө албайсың. Бүт документалдуу түрдө болуш керек. Ошо Кыргызстандын ошонусу жакшы экен деп ойлоп кетем да, кээдечи. Коррупция жакшы экен, Коррупция жакшы экен да, кээдечи. Гайга түшүп калсаң, документиңди калтырып койсоң, байкем, койчум, айлам, чогуңуз кой эми. Тигинин исимин, ана тигинин байкесин, тигинин күйөө аласымын деп тутуласың да, туурабы? Биякта андай жок. Андай антчы болсаң бүттү камап салат, атып туруп. Кой, андай Кыргызстандагы тиги адаттарыбызды калтырып, законго баш ийип жашайлы. Ооба. Башка кыргыздарды уят кылбай. Ооба да. Түндүк Каролина штатын ушинтип биз келип дагы өнүктүрүп өстүрүп атабыз, өзүбүздүн эмебизди. Мусорка кыргытпай калганбыз, таза болуп калганбыз. Мусоркалардын баарын жыйнап кетебиз. Общий 26 ушундай суроо болот, зат, унутпасам, 25. 25. Ошондон 20-сына туура жооп берсең өтөсүң, туурабы? Ооба. Ошондо 20-сына туура жооп берсең өтөсүң. Мен бир 2-3 суроосуна туура эмес жооп берип анан өткөм да. Келинчегим болсо бир эле суроосуна туура эмес жооп берип анан өтүптүр. Ошо айтып атам, келинчек менчегим жакшы даярданыптыр деп. Мен карап даярдангансыга, бирок барганда эле билбеген суроолордун баары келип. Жок, сен кыйын экенсиң, наоборот. Эмнеге? Америкага келип эле тапшыргансың да. Ал эми болсо канча болду ошо? Ойлогом өтпөй калат болсун керек деп. Повезло да. Негизи өтпөй калса, кайра канча убакытта тапшырып туруп? Жок, эми өтпөй калсаң, негизи мындай эме убакытта бат эле тапшырсаң керек. Жөнөкөй убактачы, бир нече күндөн кийин эле. Балким эртеси күнү эле. Пандемиянын убагында деген тиги онлайн appointment деп коет, онлайн жолукканга барам деп убактыңды белгилейсиң. Ошол убакыттын белгилегичи эле айлар өтүп кетип атпайбы? Бир айдан кийин, азыр мисалы кайра белгилепсиң, бир айдан кийин гана бара аласың. Ошондой эл көп пандемиянын убагында тиги офистин ичине көп кишини киргизбейт. Ошондой права алыш үчүн social security номерди сурады. Оригинал. Жашагандыгым жөнүндө сурады, каякта жашайсың. Анан green картамды сурады, болду, 3 документ менен. Learner permit мурун бар болчу, ошону берип койдум. Ошо колума
документтерин карматып коюшту. Бир нерсени ойлоп мен көп сарсана болбой атам да, сен айдагангачы. Машина айдаган бул велосипед айдагандай эле экен да. Мен көчөгүнү бир YouTube'дан канал көрүп атсам, тиги видео. Эмеси адамдын мээси жөнүндө. Айтып атат. Адамдын bir meyesinin bir части, bir какой-то эмеси болот экен. Велосипедти бир жолу үйрөнсөң, бүттү өмүр бою калат экен ал. Кетпейт экен мээңден үйрөнгөн. Ошондой эле машина айдаганда эле, мисалы атты башкарып аттын үстүнө мингенде эле ошондо эле унутпайсың да өмүр бою. Бир жолу ат минип үйрөнгөнсүң, өмүр бою ат мине бересиң, коркпойсуң, үйрөнө бересиң. Ошондой эле велосипедти бир жолу үйрөндүңбү, канча жылдан келип велосипед тепсең деле үйрөнсөң. Ошондой эле экен машина айдаганда эле. Унутуп калбайсың машина айдаганда. Уже көнгөнсүң, уже айдай бересиң. Кыргызстандан машиналар менен жөйлөшүп айдачумун да мен. Главное машинени, эң негизгиси машинени сезиш керек да. Машинени сен башкарышың керек да, машина сени башкарбайчы айдагандачы. А ошондой чувство келип, мындай уверенность пайда болгондо, анан уже айдай бересиң. Бул жактан байкадың, жанагындай агрессивный эмелер бар бекен? Агрессивный айдагандар бар. Айдагандар бар, Бар. Бирок өтө эле аз да. Азыраак, Салыштырмалуу, Кыргызстанга салыштырмалуу өтө эле аз. Бар биякта деле агрессивный айдагандар бар, астыңа түшүп айдагандар бар. Кыргызстанда тиги эптеп өзүм башында жаңы айдап баштагандачы, калчылдап айдап баратканда, IBM'дин эмеси компаниясы, IBM. IBM Артпиге келип калдыкпы, Мен ошо башында калчылдап өзүм жакшы айдай албай кетип баратсам, бир бала артыман келип туруп анан айнегин ачып туруп анан сөп кеткен да. Жок, аз биякта андай жок. Андай жок биякта. Акырын айдасаң эч ким эчтеке дебейт. Биртирек айдабайсың, кыбырабай деп туруп, өлө кыйкырып туруп сөп кетишет го бизде. Жок, биякта андай жок. Биякта көп эле кыздар айдашат, аялдар көп айдашат. Акырын айдагандар бар. Эч ким эчтеке дебейт, биякта закон катуу иштейт. Бирөөгө кыйкырып туруп, эшигиң, терезеңди ачып туруп, бирөө кыйкырып көрчү, эмне болор экен? Мындай да. Бирөө келип туруп кыйкырсаң, биякта самый лучший эчтеке дебей кетет. Кечирип сурапчы. Это лучший сценарийда. Андан кийинки сценарийде өкөңөр бири-бириңер менен согуш каласыңар. Анда полицейские түшөсүңөр. Полицейский түшкөндө это өзүнчө проблема. Үчүнчү, эң худший проблема бул ар бир адамда, биякта көп адамда пистолет бар жанында. Мында ойлогула, бияка келип алып бирөө кыйкырып кыйын болуп калсам коркуп калат деп. Жок. Ошо именно коркутуп койсоңор атып анан. Пистолет менен опасный, өлө жаман биякта. Пистолет менен атып жолдон да жөлөшө кетсең, тим эле монтип пистолеттин көргөзүп коркутушат. Чын, баягы деле бир неме менен пистолет жолдон кетип барат дейт, обгонять этип барат, пистолет такап. Ошентиптер бе? Биякта эле. Коллеганы. Өлө абайлаш керек. Пистолет такап. Кыргызстандан бири-бириң менен эң жаман болгондо эртешке чыгып алып былчылдаша согушуп, анан чарчап өкөң тең. Анан кийин өкөң тең алың кетип, уже бири-бириңе алың келбей калганда аягына достошуп, андан чыгып алып барып чайканага барып чай ичип, анан андайын өмүрлүк дос болуп каласың го. Биякта андай жок да. Биякта атып өлтүрөт же сен аны алып өлтүрөсүң, опасный. Кыргызстанда ошондой го. Көчөдөн бирдемке болуп, машина менен жөлөшүп кетип, өлө сөгүшүп, каргышып кетип, чалпылашып, чабышып өлө. Мурду башын канап, анан эң чарчап баспай калып, анан өкөң тең бири-бириңден кайра кечирим сурашып, анан баняга барып, же чайканага барып, анан ошо эле жакшы болуп калып, өмүр бою дос болуп каласың. Биякта андай жок. Биякта эч ким менен урушпаш керек. Эч кимге эч ким кыйын эмес. Азыр кыйындыкты эч ким кыйындардын заманы эмес азыр. Чын айтып койчу. Кыйын болсоң өзүңө кыйынсың. Бул жактан опасный, бири-бирине бирге кыйын болуп эмечи. Закон катуу иштеп турган заманда. Полицейскийлер кармаганда да укмуш кармашат бияктан. 10 чакта полицейский келип. Баягыда тиги эмеден канча күн болду? 1-2 эле күн болдубу деп видео теме Facebook'tan көрүп атам, тиги эки эмени гаишникти балдар сабап атат, тургузуп алыпчы.
Немеле бетке чапкылап атат. А беркинчи тура калып, давай я стоять, стрелять буду деп кыйкырып атат, бирок атпайчы. Ой, атта. Карасаң эми Кыргызстандын тиги силовой структурасын ушунчалык авторитетин кеткендиги да алчы. Бияктан ошентип көрчү, айлана, өлтүрүп эле салат бияктан андай, ошентип тиги мамлекеттин жумушчусуна кол көтөрчү болсоң. Ты чё, вообще это закон катуу иштеген көтөрө албайсыңбы? Полицейский кол көтөрчү болсоң бияктан. Ошол жакшы да. Бүктөп туруп камап салат, бүттү, түрмөгө камап тастайт такыр эле. Жолдордун түздүгү менен абасынын тазалыгын айтпагыла. Кыргызстан ушундай болуп качандыр я. Качан ушунтебиз я Кыргызстанда. Карагылачы эми жолдорду. Тунуктуу жолдордун бир эме жок ай. Болсо болот эми анча-мынча тешиктери. Бирок эми баягы кайра оңдоп коюшат да. Карачы түп түшсө, машина айдагың эле келет. Бал рыбалка. Hello. It's okay here. It's okay. No problem. No, it's okay. You can give here. No problem. I'm sorry. No problem. Yeah, no problem, my man. Okay. Okay, thank you so much. Your protein, okay? Got you. Thank you very much. Have a nice day. Protein al deyip. Yündük duruyor. Yündük alıp duruyor işte. Bitti, mamleket böyle tutar ya, mamleket böyle elde karayıp da. Cırgat öğretken koy ya, ellerinden ya. Kırdım verirler. Yani şunu tatsana, kanıt gittin gelip. Allah'ım bekeri atsa, bekeri kompüter ver atsa. Öyle son. Servis özünçeler bu ya, maşinasından beri sapın. Covid'e karata da. Terezini de açalım. Hello, sir. How are you? Good morning. Good morning. How can we help you out? We got so you get your choice of protein. You get eggs or a meat. Okay? So you get eggs or you get turkey, chicken, or hamburgers. And then we also have blueberries as well. We will take meat. Meat? Yes. Okay, what kind? You want Turkey. chicken? We have turkey. We have hamburgers. Turkey breast. Turkey, yes. Turkey. Okay. Oh, turkey alers. Wow. Yup, see? Yeah. And would you like blueberries? Yes. So much, sir. Have a good day, guys. Thank you. All right. Merry Christmas to you. Happy Yeah, thank you. You too. Thank you. Wow. Просто тегі кишinin бетін тартқым келіп тартпайлай қойыншы дедім. Жаман көреді. Неудобный қылып. Мен еле біреу іште отса тартса жаман көрмекпін. Мұндайра қалып қойдым. Оқи, маскадан үстіп кетсін. Қалсағайын. Американың жашоосу өтө мындай жакшы. Уровень жашоодун деңгээли өтө жакшы. Бирдемке кылып иштесең эле, жумушуң болуп, айлыгың болсо эле болду. Калган баардык нерсе сонунда. Американын баары жашаң эле келе берет да биякта. Кыймылдасаң эле жашайсың, Кыймылдасаң жакшы жашайсың. Жалкоо болсоң, любой мамлекетте жаман жашайсың да, туурабы? Кыргызстанда деле ошондой. Кыргызстанда деле ошондой. Бирок баягы Кыргызстанда мисалы 10 эсе эмгек кылган жерден бияктан мисалы 2 эсе эмгек кылып койсоң, жакшыраак жашайсың да. Бир
международный проекттерде иштеп баягы акчаң көп болбосо мындай государственный жумуш мен баарын айткан жокмун, баягы единица эле да жанакы көп акча тапкандар, айлыктар. Көбү карапайым эл канча айлык алат, аз эле айлык алат. Мисалы Бишкекте жашасаң, жашайм десең, мисалы үйүң жок болсо, квартираң жок болсо, квартира канча төлөйсүң? Алган айлыгың эптеп жетип атпайбы? А бияктан деген жалгыз эле иштесең, мисалы Amazon'да мен иштеп атам, ошол эле акча үй бүлөбүзгө баарыбызга, квартирабызга, светибизге бүт барына жетет. Газга турганыбызга бүт барына жетет. Бүт барына жетет. Конечно, баягы эми Булатов айтат, башка бирдемкелерди алып, мындай чоң-чоң бирдемкелер сатып алганга акчаң жетпейт. Бирок баягы жашаганга, ичип жегенге жетет. Кенен тамак жеп атпайсыңбы зато? Бир киши эле. Зато кенен тамак жеп атабыз. Кыргызстанда бир киши иштесе жетпейт да, мисалы квартирага. Экөөң тең, аялың экөөң тең иштешиң керек. Анан кийин ошондо араң жетет. Жақсы өсіңіз